Белгилүү эстада ырчы Нурлан Насип Унутпа аттуу ырына жакында эле клип тарттырып элдин сынына койду. Сүйүү тууралуу тартылган бул клипте профессионал артисттер аткарып ырдын мазмунуна сюжети төп келген. Бул клипте ажырашкан жаштардын сүйүү баяны чагылдырылган. Клипти көргөндөр сүйүшкөндөр эки ажырым жолго түшпөсүнчү, Асель Кадырбекова менен Нурлан Насип жарашсын дегендер лайк баскыла. Нурлан менен Асель бактылуу болуп жашасын. Нурлан ишиңе ийгилик, үй-бүлөңдү сактачы, эч кимди укпа дегендей сүйүү, ажырашуу, кайгы, муң тууралуу пикирлерди жазып калтырышты. Күн мурун YouTube каналына жүктөлгөн бул клип 5,5 миллионго чукул көрүүчү топтой алган. Ал эми ага пикир жазгандардын саны 1300гө жеткен. Жаш ырчы Дайыр Исмадияров «Тансага түш» аттуу жаңы ырын YouTube каналына жүктөп элдин алкоосунда калды. Сөзү Маматовго, обону Кадыралиевге таандык бул ырды уккандар жылуу пикирлерин жазышты. Албетте арасында бул ырды сындагандар да болду. Бирок мындай шаңдуу той ырын уккандар Кыргызстанда тойлор көп болсун деген пикирлерин калтырышты. Кечээ Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен элге эмгеги сиңген бир топ чыгармачыл инсандар мамлекеттик сыйлыкка ээ болушту. Бул сыйлыктар тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обоончу жана аткаруучу Сыймык Бейшекеев айрым эмгеги сиңген ырчылар унутта калганын жазып чыкты. Ал өз баракчасына сыйлыктардын баары туура берилиптир, бирок дагы да татыктуулардын тизмеде жоктугу өкүндүрөт. Токтобүбү Черикчиева, Мерген Турган, Гүлнара Кахарова, Дилбар, Лера Райымбековалар жана башка айта берсе эсепсиз таланттарды элге берген курттан ушулардай өнөрпөз ага эжелерди да унуткан болбой калат го деп жазды. Ырчынын бул жазганына көпчүлүк кошулду. Чындыгында элге таанылып эмгеги сиңген айрым ырчылардын эмгеги бааланбай, сыйлык албай жатканын айтышты.